Садыр Жапаров Реджеп Тайып Эрдоганды Кыргызстанга чакырды. Президент Садыр Жапаров Түркияда өткөн муниципалдык шайлоонун жыйынтыгы боюнча өлкө башчы Реджеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Жапаров Эрдоганды Түркияда муниципалдык шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Президент эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу багыттары боюнча диалогду улантууга даяр экенин белгилеп, кыргыз тарап Түркия лидерин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келишин күтүп жатканын айтты деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчылары эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, мурда жетишилген келишимдерди ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Балбак Төлөбаев президент Армениядан келген оң рулдуу унааларды бир жолу каттап берүүнү өтүндү. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев президент Садыр Жапаровго кайрылып, Армениядан келген оң рулдуу унааларды бир жолу каттап берүүнү өтүндү. Эл өкүлү унаа базарга барганын, ал жактан эл ушул маселени чечип берүүнү суранып жатканын айтты. Армениядан келген оң рулдуу унааларды өкмөт каттабай жаткандыктан эл бизге кайрылып жатат. Белгилүү бир суммада акча төлөтүп, Кыргызстандын номурун алып берсеңиздер деп суранып жатышат. Канча бир суммада комиссия алса калда мамлекеттин экономикасына салым кошот эле, деди Төлөбаев. Маалымат Булак, Супер KG. Садыр Нургазаевич, машина базарга киребиз. Ошол жерден элдер бизге кайрылып атат да, мына Армениядан келген машиналар турат. Ушулардын номерин эски праварный кээ бир машиналарды кыргыз номер бербей атты. Анан биз ошонун белгилүү бир суммасын төлөп, кыргыз номер алып берсе, биз сумма төлөп, комиссия чыгарып берсеңиздер дейт. Мен да туура берип атам, көптөгөн машиналар бар. Ошонун ар бирине мисалы $500 болобу, $100 болобу коюп берсек болот. Ушул машиналерди кыргыз номер алып берсек, регистрация кылып берсек, бюджетке дополнительный доход болот деп ойлойм да, ошол элдин талабын элдин басып өтүү үчүн. Мен азыр өтүп баратсам, ошо элдер кармап алып, ошол соолун айтат да, рахмат. Маалымат Мирлан Сатаровдун Facebook баракчасынан. Кыргызстан Өзбекстанга сууну сатты деген маалымат манипуляция, калп. Түшүнүктүү болуш үчүн так белгилеп айтайын, Өзбекстан сууну пайдалануу үчүн эмес, мамлекеттер аралык пайдалануудагы объекттерди оңдоп түзөө үчүн каражат төлөйт. Тарап жаткан маалыматтар так ошол тууралуу эринбей сайттарды ачып окуп койгула. Мисалы, жогорку аталган багыттарга 2023 жылы Өзбекстан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. $240 000 төлөгөн. 2024 жылы бул сумма 280 миңге көбөйөрү күтүлүүдө. Бул каражаттар суу объектилеринин инфраструктурасын сактап калуу жана оңдоо иштерине жумшалат. Бул суу ресурстарын туруктуу жана натыйжалуу пайдалануу үчүн маанилүү. Туура эмес трактовка кылып маалыматты бурмалап ийбей талдап анан чыгаргыла. Душман эмессиңер го, деди маалымат берген Мирлан Сатаров. Министр дарыгерлердин массалык жумуштан кетүүсү боюнча үн катты. Депутат Айсара Абдубаева жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында адамдардын репродукциясы боюнча улуттук илимий борборунан 2021-2023 жылдары аралыгында 120 дарыгер жумуштан чыккан маселе боюнча жумушчу топ түзүүнү сунуштады. 120 адам жумуштан бошоп кетет, дагы сиздин кабарыңыз жок. Сизге чалдым, жооп бербедиңиз. Аларды уксак отурган жеринен ыйлашат. Бул маселени өзүңүз чечип койсоңуз деле болот эле, деди депутат. Министр бул иш прокуратурада каралып жатканын айтты. Мен алар менен жолугушкам, канча адам арыз менен кеткенин билем. Комиссия түзүлгөн, анын жыйынтыгын көрөбүз, деди Алымкадыр Бешеналиев. Депутат комитетке жумушчу топ түзүүнү сунуштап, эки тараптын тең оюн угуу керек экендигин айтты. Маалымат Булак, Баракелде. Прокуратурадагы заниматься этип атат. Ушул жерге жеткендердин бүт бардыгы менен жолуккам. Канча киши өзүнчө заявление жазып кеткенин билем. ЭКО боюнча азыркы кезде биз Япония менен башка жактар менен сүйлөшүп, ал жерде чоң акча керек экен, аппаратураларды уже ушул жыл алып келген тат ЭКОду өзүбүз кылабыз. Эми үчүн дегенде бул жерде биздин өзүбүздө берилген бюджеттен дагы биз өкмөткө кайрылганбыз. Ал жердин аппаратурасына чоң акчаны
азыркы кезде ГЧП кылып биз Япония коюп берген атат. Бул боюнча мен абдан жакшы билем. Комиссия өткөргөнбүз. Азыркы кезде Ген прокуратура заниматься этет. Алардын жыйынтыгы боюнча мен ойлойм кандайдыр бир жыйынтыкка келебиз. Кыргыз куткаруучулары Казакстанга жардам берүүгө даярдыгын билдиришти. Казакстандын Актөбе облусунда Дамбадагы суу ташкынында пайылдарды суу каптагандыгына байланыштуу. Кыргыз куткаруучулары жардам берүүгө даяр. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ага ылайык Казакстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кесепеттерди жоюуга өз күчтөрү менен жетишерин билдиришти. Учурда аймактарда акырындык менен абал турукташууда. Эгерде абал оролошо турган болсо жардам суроого кайрылабыз деп кыргыз куткаруучуларына ыраазычылык айтышты. Белгилей кетсек, 29 мартта Казакстан Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу маалыматтарына таянып айтсак, өлкө аймагында күн жылып, жамгыр жаап, кар эрип, дарыялардагы суу көтөрүлүп, айыл кыштактарды суу каптаган. Кеминде 7 облусу табиаттын кырдаалына кабылган. Анын кесепетинен 1277 үйдө, Дачадагы 99 үйү, 10 имараты, унаа жолдорун, көпүрөлөрдү суу каптаган. 30 унаа жолу жабылып, элдин каттамы токтосо, 285 баш ар кандай мал жандыгы өлгөн. Учурда жарандык коргонуу кызматы тарабынан 11306 адам эвакуацияланып, анын ичинен 5456 адам убактылуу жашоочу жайларга жайгаштырылган. Өзгөчө кырдаалдарга кабылган аймактардан жарандарды эвакуациялоо кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлүүдө. Маалымат бак Супер KG. Бишкекте үйлөргө кирип барып, бычак такып тонуп жүргөн 17 жаштагы өспүрүм кармалды. Бишкекте үйлөрдү карактаганга шектелгендер кармалды. Бул тууралуу бүгүн 1-апрелде шаардык милиция кабарлады. Маалыматка ылайык 22 мартта милицияга АО аттуу жаран кайрылган. Ал күн мурун үйүнө белгисиз адамдар бычак менен кирип келип, кичинекей уулун бычактайбыз деп коркутуп, 5000 сом мобилдик банкинг эсебиндеги акчаларын жана 55 000 сомдук iPhone 13 телефон тартып алып кетишкенин айткан. Ошондой эле 22 мартта Ленин райондук ички иштер башкармалыгына КТ аттуу жарандагы арыз менен кайрылган. Арыз эси 21 мартта Ливановская көчөсүндө жайгашкан үйүнө кирип келген жарандар бычак менен коркутканын, 22 000 сомдук Redmi Note 13 жана 15 000 сомдук Samsung 12A үлгүсүндөгү телефондорун тартып алышканын билдирген. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 207 беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Шектүүлөрдүн уюштуруучусу 2007 жылы туулган АС Жалал Абад облусунун аймагында кармалган. Такталгандай, ал бул иште уюштуруучу жана байкоочу болгон. Андан мурда кылмыш жолу менен алынган Redmi Note 13 үлгүсүндөгү телефон табылган. Ал эми 2006 жылы туулган УС жана 2007 жылы туулган ШБ аттуу шектүүлөр Бишкектен кармалып, бардыгы убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда алардын ушул сыяктуу кылмыштарды жасоого тиешеси бар экендиги такталууда. Маалымат булак Супер KG. Алымкадыр Бешеналиев дарыгерлердин айлыгы кайрадан көтөрүлүп, $1000 жетерин убадалады. Садыр Жапаров экөөбүз 2020 жылы дарыгерлердин айлыгын $1000 чейин жеткиребиз деп сүйлөшкөнбүз. Президент азыр саламаттык сактоо министрлиги менен финансы министрлигине эсептеп чыгып, медиктердин айлыгын көтөрүү боюнча тапшырма берди. Бул суроону чечип жатабыз, деди министр. Бирок айлык качан көтөрүлөрү так айтылган жок. Министр 2020 жылдан бери ак халатчандардын маянасы 2 жолу көтөрүлүп, учурда орточо эмгек акы 22 000 сом болсо, аймактык дарыгерлер 30 000 сомдон жогору аларын кошумчалады. Маалымат булак, маалымат KG. Азыркы кезде врачтардын ай зарплатасы 23 595 болуп атат, средний персоналдыкы 19 181 болуп атат. Бирок билесиздер, жогорку кеңештин депутаттары ошондой эле Акылбек Үсөнбекович, Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биз азыркы кезде оптимизация ар бир организацияда кылып атабыз. Жакын арада бизден ошол зарплатаны көтөрөбүз деди. 50%-ке көтөрүш үчүн 10 миллиард сом керек экен. 10 миллиард сом керек экен. Бирок биз оптимизациядан биз дагы экономия азыркы кезде алып атабыз. Канча акча экономия ошол жерден болот, биз сиздерге дагы ошол жогорку кеңешке алып келгенде айтабыз. Уюшкан кылмыштуу топтун Таранчы кайманаты бар активдүү мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук комитети тарабынан 26 мартта Ош шаарынын аэропортунда маркум Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Таранчы кайманаты менен белгилүү
ННК кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү коркутуу менен Жалал Абад облусунун Чаткал району аймагындагы тоо-кен фирмаларынын жумушчуларына салык салуу аракетин көргөндүгү аныкталган. Кармалган жаранга опузалоо фактысы боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканы маалымдалды. ННК УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маалымат Булак, Политклиника.